Бердіғожо Биназаров, Қайберендин қарғышы. Шығарманы оқыған жана аудиолаштырған Аділет Чубақов. Бешинчи аудиобап. Тоқторбай үйүнө келе жатып, атасынын жакын досуна жолукканына ичинен сүйүнүп, ал турсун Аяш атасынын айткан сөздөрүн өзүнө жакын алып, элге аралашыш керек турбайбы деп ойлоп койду. Үйүнө келип эле жылуу төшөккө жатып, башы жаздыкка тийгенде эле Турдуканга айтты: "Токо, мен сен айткандай тилди алып, ал жакка ырас эле барыптырмын. Атамдын жакын досу менен таанышып келдим. Анын айткан сөздөрү кадимки атам айткандай таасир берди. Мен ушунча жыл жашап, болгон өмүрүмдү текке кетирип, эч нерсени билбей жүрүптүрмүн", деди эле Турдукан сөздү бөлүп. "Токо, бул жашоодо ашыкча билген дагы зыян. Аз билип, аз сүйлөгөн адам баары бир жеңет. Мына көптү билген илимпоздор жыргап жашап жатышыптырбы? Тиги Жумоек байке мактанып эле жатты эле: "Иним илимпоз, ак үйдөгүлөр иниме гана кеңешип иш кылышат" деп. Кече энеси өлгөндө кыйын деген иниси көптү билет деп мактаганы түккө турбай калды. Керек болсо апасына деп өкүрүп да койгон жок. Ошол банын билгени. Шаардан атайын келип, эч нерсе албай келиптир. Жок дегенде бир бодонун акчасын ала келсе эмне болот? Андай билермандын кимге кереги бар? Эл келип учурашса орустай болуп, берген саламды алик ала албай, колун сунуп коюп турду" деп жамайыл эл кеп кылып жатат. Орус эмес же кыргыз эмес, ортодо калган белгисиз улуттун адамындай болуп. Андан дагы түштө энеси өлүп жатса, мен уктап эс алышым керек деп бир үйдө ээлеп жатып алыптыр. Жумоек байке уялганынан бир малды карызга алып сойду. Ушул бу билгендик. Билсе апасы ооруп жатканда келип учурашып, көзүн көрүп калса болот эле го. Байкуш энеси эмне кылып гана баккан жок. Токторбай сөз кезеги келгенде: "Токо, ал киши өзүнүн ишин билет. Ал эми салт санадан чет өсүп калганда, болбосо агасы айтыш керек болчу. Бир малдын акчасын ала кел" деп. "Азыр экөөбүздү шаарга алып барып койсо, биз деле эч нерсени билбей туруп беребиз. Сен ал жагын алба. Мага Аяш атам айтты, жакшы ырыс кылуу элдерге аралашып жүр" деп. Бул сөздү укканда Турдукан башын жаздыктан көтөрүп: "Абдан жакшы сөз айтыптыр", деди эле Токторбай. Ал киши кийинки аптанын бейшемби күнү конокко чакырды үйүнө. "Айта турган сөзү бар окшойт. Кой союп коноктойм дейт. Баарынан дагы сени менен кел" деп катуу эскертти. "Анда үйдү ким карап калат? Мал дагы каралбай калат го", деди эле Турдукан. "Токо, ал жагынан камсанаба. Инимди келин менен кошо чакырам. Аны коюп, мен кайсы кийимди кийип барам?" деп кийимге сарсана болду эле. Токторбай аяр кучактап: "Эртең мага айыл башчысы 5000 сом бермей болду. Эгер ал бербесе, анда карышкырдын терилерин сатып болсо дагы акча табыш керек", деди эле Турдукан сүйүнүп аяр кучактады, эмне кылаарын билбей. Токторбайга ушул эле керек белем. Токусун бир башкача сөздөр менен эркелетип, кумарга азгырылып кетти. Эмнегедир эле Токторбайдын акыркы кездерде жасаган мамилеси болуп көрбөгөндөй өзгөрүп, бир кезде тилек кылган Турдукандын оюндагысындай күйөө болуп чыга келип, өзгөчө мээрими төгө эркелеткени Турдуканга абдан жакты. Бул жолу дагы денеси балкып, болгон 60 тамыры зыркырап, бул дүйнөнү унутуп, ааламды айланып учуп жүргөн сымал денесине канат бүтүп, ак денеси балыктай туйлап, жаны жыргап, болгон нерсенин баарын унутуп салды. Бир кезде гана катуу бакырып жиберип, жаны жай алып жатып калганда, эсине келип аял болуп жаралып калганына сүйүндү. Андан дагы күйөөсү Токторбай болуп калганына ыраазы болуп, мойнунан кучактап, алыска чуркап келген күлүк аргымактай дем алганы оор тартып, тер агып нымшыган денесинен журканды алып ыргытып, аба жетишпей жаткансып, кере-кере дем алып, кумарлуу үнү менен: "Токо, мен сени эч кимге бербейм", деди. Бул айтылган сөздү эмне максат менен айтты өзү дагы билбейт. 10 тонна көмүр түшүрүп чарчаган адамдай чалкасынан сулап жаткан Токторбай таң калып, ооз учунан: "Мени ким алмагылы", деди. Турдукан ашыкча сөз оозунан чыгып кеткенин баамдап: "Билесиңби, Токо, мен сени менен гана бактылуу боло алам. Эмне буга чейин бул сыйкырды менден аяп, мага көңүлүңдү урбай жүрдүң", деди эле Токторбай. "Мен сага айттым го, көп нерсени билбей жүрүптүрмүн" деп. "Дагы мен бул жарык дүйнөнүн канча сыры бар али биле элегим көп. Ушуга чейин ишенсең, көпчүлүккө аралаша алчу эмес элем. Азыр эл менен эл болуш керек экенин билдим. Тоо кийиктеп жүрүп, жапайы болуп бара жатканымды шаарга барганда билбедимби? Жап-жаш балдар оокат кылып,
зыңгыраган эки таш тамдарды салып машинанын түрү минип жүрүшөт. Ал эми мен болсом болгону тоо койнун кыдырып элик аткандан башка эмне иш бүтүрдүм. Керек болсо али күнчө бала жытын искебей, минтип сенин баркыңды билбей, колумдагы алтындын кадырына жетпей жүргөнүм бул чегирик иш экенин кантип жашырам? Мага Аяш атам дагы айтты, өз кадырыңды биле жүр деп. Турдукан эбин келтирип айткан Токторбайдын сөздөрүн муюп угуп дагы таң калды. Эмне болуп калган? Мынчалык чечилип сүйлөшмөс эле деп. Сөз көзөйү келгенде, Токо, жакшы көргөн балаңды шаар көргөзбө деген кеп бар. Албетте оокат кылышыбыз керек. Бирок көрдүйнөнүн артынан кубалаган дагы болбойт. Деди эле Токторбай сөздү бөлүп. Анда кайберендин артынан кубалап, элден калып жашап жүрө берелиби? Деп айтты эле Турдукан жооп кайтара албай калды. Дароо оюна чын эле кайберен кубалагандан көрө оокат кылсын деп чукул жерден ойлоно калып, мен сага кошулам. Баса, Токонбайкеден сатып алган ой жакын арада туйт окшойт. Желинин керип калыптыр, деп такыр башка сөз айтты. Токторбай эч нерсе укпагандай болуп, шыпты карап жаткан калыбында үнүн жапыс чыгарып, азыр учуру. Терилерди сатып дагы мал алып коюш керек. Тиги жапардын маласы айтты эле, байке тери барбы, жакшы баада алам деп. Күзүндө машина алышым керек. Деди эле Турдукан таң калып эле калды. Бирок ичинен сүйүндү. Биз дагы эл сыяктуу машиналуу болобуз деп. Чын эле буга чейин бул ойлор оюна келген эмес. Ушуну менен сөз уланбай, экөө тең уйкуга алдырып жиберишти. Таң эрте туруп, малына чөп салып жаткан Токторбайдын көңүлүн кошуна жашаган Бекендин баласы урду. Бутунан тура албагандай мас. Кайдан келе жатат, ал эч кимге белгисиз. Булдуруктап сүйлөп үйүнө кирип кетти. Бул бала мектепти жакшы баада бүтүрүп, шаарда окуп жаткан. Бирок качан шаардан келгенин билбейт экен. Ал кечинде сөз менен чымчып өткөн. Байке, сиздин өнөрүңүз шаарга дагы жетиптир деп. Балким тиги камчыбек оозунан жаңылып, бир нерсе деп айтып койгон чыгар. Бул теманын аягына чыгуу үчүн анан тиги Бактыбек соолукканда сурап билип коюуну эп көрдү. Таңкы чайга олтурганда Турдукан кечиндеги кешиктин устуканын тасмал четине коюп бычак берди. Кесипче деген мааниде. Токторбай бычакты карап туруп, бир кездеги окуяны эстеди. Бул бычак кеминде бир кылым жашаса керек. Анткени кичине кезинде атасы айткан эле, балам, бул бычакты жоготпой сактап жүр. Чоң атаң Тайыр деген өзбек улутундагы басмачыдан тартып алыптыр. Ошондо ал басмачы айтыптыр, бычак сырдоо, аны жакшылап пайдалан деп. Мына эми бул бычактын жасалганына эле канча жыл болду. Анын так маалыматын эч ким билбейт. Турдукан дайыма бул бычакты чоң устукан жерде гана алып чыгат. Болбосо таза жерде катылган. Кайненеси катуу табыштаган. Бычакты жоготпой, сен дагы келиниңе тапшыр. Бул бычак касиеттүү деп. Улуу кишилердин айтканы мыйзамдуу түрдө аткарылышы парз эмеспи? Өзгөчө тарбиялуу келиндер үчүн. Кечке жуук Токторбай атайын басып келип, кошунасынын баласы Бактыбекке келди. Бактыбек бул кезде жаңы гана соолугуп, уйкудан туруп, апасынан тил угуп жаткан кез экен. Токторбайдын келгени жөн эле Бактыбек үчүн асмандан тилеген тилеги жерден табылгандай эле болду. Токторбай ээн жерге чакырып алып, эч ким укпагандай кылып сурады. Бактыбек, кечээ сен эмне деп эле айтып кеттиң? Мен али шаарды көрө элекмин го. Анан кантип ал жактагыларга менин өнөрүм жетти? Бактыбек көзүн тик кадап, байке, сиз эмне кылып айтасыз? Сиз тиги Касен деген билермандын кулагын шылай атканыңызды мен эле эмес, айылдан бир тоо адам билет. Мага ал сөздү шаардан спорт менен машыккан Бекболсун деген бала айтты. Ал турсун сиз Азиянын чемпионун жыгып салган турбайсызбы? Аны коюп сак болуңуз. Сизди Касен издетип жатыптыр. Бул сөздү укканда Токторбай таң калып, анын баары калп, балким баарын мага шылтап койгон бир алдамчылар тобу болуп жүрбөсүн, деди эле Бактыбек. Байке, эмне актанасыз? Азыр сиз жөнүндө керек болсо газетага макал чыгышы толук мүмкүн. Билесизби, азыр элдер ушак укмайын жашай албай калышкан. Дагы жакшы сизди эч ким өңүңүздү билбей калганы. Тиги камчыбек байка аркылуу сизди токалар тапкандан бери айтылып жатат. Кечинде мен коноктоо болдум. Сизди эле 2 сааттан ашык убакыт балдар талкууга алышты. Ал турсун сиз тиги Эшмат байкенин үйүндө коноктоо болуп, атаңыздын досун тапканыңыз дагы бизге жеткен. Баса кечинде сизге тиги Болот байкенин дене тарбия институтунда окуган баласы келет. Ал сиз менен күрөшөм деп жатканын дагы айтышты. Кече сиз каршы кыратканыңызды шаардагы айылдын балдары угуп, сизге мылтыктын огун салып жиберебиз деп жатышыптыр, деди эле Токторбай таң калып эле калды. Көрсө укпайт деп ушак айтпа,
көрбөйт деп уур кылба деген сөздүн турмуштан алынганына эми гана ишенип, кабагы салыңкы үйүнө келип, кайра ойлонду. Менин тоодо эле жүргөнүм жакшы окшойт, эч ким менен ишим жок. Эмне кылып жатам, мени менен эч кимдин иши жок. Тынч жашоом эле жакшы турбайбы деп өз ою менен алаксып, анан Тохага телефон чалып көрүүнү эп көрдү да, ал жазып берген телефон номерди алып, айылдын ортосундагы Чынар деген кызга келди да, телефон номерди берди. Мени бул номер менен байланыштырып койчу деп. Чынар ал 2 саатта номерди терип, гудок кеткенде колуна берди. Докторбай бир аз күтүп туруп, анан тааныш үндү укканда бери басып, Тоха кандайсың деп жайынча учурашкан соң болгон ишти түшүндүрүп айтып берди эле. Ал дагы таң калып, анын баарын сизге ким айтты деди кызыгуусу арта. Докторбай кабагы салыңкы, ал баланы мен айтпайм, анда деле күнөө жок. Бирок мени Хасен издетип жатыптыр. Мен тынч жашайын деген элем. Балдарыңдын оозун жап. Мындан кийин ашыкча сөз болбосун үчүн кам көрсөң жакшы болот эле. Менин мүнөзүм ушак сөздү көтөрө албайт. Деди эле Тоха айтылган сөздүн маңызына туура түшүнүп, байке, күнөө менден кетип калды. Эми мен алиги спорт залдагы балдарга катуу эскертип коем. Аларга эскертпей калган турбаймынбы? Сиз айткандай ким эле артынан сөз ээрчигенди жакшы көрсүн. Ал эми Хасен менен өзүм сүйлөшүп коем. Ал жагынан камсанаба деп сөз менен жооткотуп, телефонду өчүрүп, абдан катуу сынып калды. Анткени эч кимден мындай катуу сыныгып көргөн эмес эле. Бир чети айылдык, ички ою таза, кудум-шудумдуктан алыс адамдан сын уккан Тохага чынында эле сабак болсо, бир жагынан абдан эле катуу тийди. Кечинде спорт залга келди да, болгон балдарды тизип алып териштирип кирди. Бирок мындан эч тыянак чыккан жок. Акыры Тоха жай сөзгө келип, балдар, силер деген кыргыз элинин жөн балдар эмессиңер. Келечекте силерден спортсмендер чыгат. Анан айылдын арак ичкен балдарындай болуп, оозуңарга алыңар келбей, ар нерсени айтып сыртка чыгарганыңар болбойт. Баягы Марленди чыккан байкеге эми айылдын жаш балдары келип жатышыптыр. Мени менен күрөшкө чык деп. Ушул эми жакшы ишпи? Эркек болгондон кийин андай иштерди ичке сакташ керек болчу. Мындан кийин спорт залда болгон окуялар сыртка чыкпагандай болсун. Дагы айтам, тилиңерге сак болгула деп катуу эскертти да, ачуусу келгенин өңүнөн биргизип сыртка чыгып кетти. Бекбосун бул иш тиги Бактыбек аркылуу мергенчиге жеткенин айттырбай билип, өкүнүп калды. Өзүнө батпай кыйналып дагы чыкты. Ушул жерден билди сөздүн күчү катуу экенин. Кечинде спорт залдан чыгып эле Бактыбекке телефон чалып, алгачкы эле сөзүн сөгүп баштады. Бактыбек, ушунча катын экенсиң. Мен сага эмне дедим эле? Докторбай байкеге эмне жеткизип бардың? Сен шым кийип жүрөсүңбү же юбка кийип жүрөсүңбү? Эгер сенин баканооз экениңди билгенде, сага эч нерсе айтмак эмес болчумун. Сени жакын дос деп, ичке каткан сырды айтса, сен келип кайра айыл элине жайып жүрөсүң. Эртең менен эле мага баягы сары такып айткан. Сенин ишенген досуң мас болуп калып, силердин болгон сырыңарды элге айтып жүрөт деп. Бактыбек эми гана билди өзүнөн кеткен күнөөнү. Бекбосун коркутуп, сени эми Тоханын балдары издеп барып, башыңды ужулат. Болду, эми мени сени менен болгон мамилем үзүлдү, ушакчы деп телефонду өчүрдү. Бактыбектин кабагы дароо бүркөлүп, өзүн өзү жек көрүп кетти. Чынында эле болгон сөздү өзү баштап, Бекбосун айткан сөздү башка вариант менен кошул ташыл кылып айткан болчу. Эми бул сөз кантип айыл элине жайылбайт? Мына сөздүн күчү. Канча киши бир ооз сөз үчүн нерв коротуп капа болушту. Тоха 2 күн өзүнө келе албай жүрүп, акыры кечинде Докторбайдын үйүнө келди. Бир кезде кечки малдын камында жүргөн Докторбай Тоха менен абдан салкын учурашып, муздак кабыл алды. Качан гана үйгө кирип, орун алышканда Тоха, байке, сизден кечирим сураш үчүн атайын келдим. Өзүмө батпай кеттим. Сиздин бир ооз сөзүңүз менин жүлүнүмө жетип, такыр эле кыйналып кеттим. Деди эле Докторбай, эми эмне кылабыз? Мен баары жашыруун бойдон калат деп ойлодум эле. Силерге ишенүү кыйын болуп калды. Мен сени менен достошомго деп ойлодум эле. Билесиң да, мен ичке сыр каткан адамды жакшы көрөм, деди үнүн бийик чыгарып. Тоха күнөөлүү кишидей, байке, эми мындан ары баары жайында болот. Мен дагы алиги окуяны кантип сыртка чыгып кетти билбей калдым. Балдарды жакшы эле эзип, алардан күчүмдү чыгардым. Бирок эч тыянак чыкпады. Докторбай чын ниетинен эч жасалмасы жок айтылган сөзгө ыраазы болуп, макул. Эми мындан кийин бул иш сага дагы сабак болуп, башка кайталанбаса болду, деп таарынышы жазылды. Тоха түнү менен эле кайра кетти. Алдыңызга түшкөнүм деп $500 берип,
Бул акча Токторбай үчүн абдан чоң акча эле. Бирок Турдукан тиги бала эмне максат менен келди, жана эмнеге келди билген да жок. Бүгүн эле айыл башчысы берген акчага шаарга базарга барып кийинип келген. Кийим адамдын көркү деп айтылган кеп бар эмеспи? Жаңы кийим кийген Турдукан өңүнө чыга түшкөнүн дароо эле Токторбай байкады. Эртеси экөө үйлөнгөнү биринчи жолу ээрчишип, айылдан чыгып, Аяш атасынын үйүнө конокко жөнөштү. Кумаш сөзүнө жараша иши төп келген адам экенин Токторбай келип, астанасын аттап кирип эле билди. Эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал демекчи. Кумаш жашоосуна тың экенин, анын салган тамы, эшигинин алдындагы тигилген мырза тиректердин каз катар тизилгени, короосундагы малдын семизи, чөптү көп даярдаганы эле анын иштемчил адам экенинен белги берип, Токторбайды ойго салды. Бир кезде апасы айткан эле: "Балам, кошунаңа атаандашып иш кылсаң, жашооң жеңил болот" деп. Тоодо кайбиринин атканына сүйүнүп жүрүп, эми гана билди элдин арты болуп жашап жатканын. Кумаш карыя жөн эле чоң куда келе тургансып даярданган экен. Ал турсун шаардан балдарын чакырып, кыздары күйөөлөрү менен келиптир. Мындай сый менен тосуп алат деп эч ким ойлогон эмес эле. Ал турсун балдары баш ийип салам берип, кыздары жүгүнүп учурашты. Токторбай менен Турдукандын эстери ооп эле калды. Чоң бөлмөнүн төрүнөн босогосуна чейин кенен тасмал салынып, жөн эле көп киши тосчудай даярданганы экөөнү түпөйүл ойго кабылтты. Төрдөн ордун алып отурушкан соң Токторбай эбин келтирип, суроо менен кайрылды: "Айш ата, дагы кишилер келеби?" деп. Кумаш башын чайкап: "Жок. Бул тасмал бир гана экөөңөр үчүн жайылды. Көп киши тоскон бир тең, сендей кадырлуу кишини тоскон бир тең. Мен азыр баарына ыраазымын. Эң негизгиси сени таап алганыма сүйүнүп, өзүм батпай турам. Азыр шашпай чайга карагыла. Мен силердин шылтооңор менен болгон балдарымды жана кыздарымды чакырып, чогуубуз менен бир тасмалды олтуралы дедим. Азыр биринчи тамакты жегенден кийин сыртка чыгып малга бата тилейли. Анан шашпай келип олтуруп сүйлөшөлү. Сага жана балдарым айта турган сөзүм бар. Карлыкка кадам таштаганы, жөн эле бир жакка бара тургансып, өзүңдөн өзүң өлүмгө даярданып баштайт экенсиң. Илгери окууну бүткөндө аскерге барам деп даярдангандай эле иш экен бул карлыгың. Минтип айылда эски көздөрдүн карааныгы азайган сайын, эми мага качан повестка келет дегенсип эле өлүмдү күтүп калган адат пайда болду. Ким билет эртең эмне күтүп турат. Токторбай, сен кийин карлык келгени мени түшүнөсүң. Азыр келин бала экөөңөр өзүңөрдү эркин сезип, өз үйүңөрдө олтургандай олтургула" деди. Бирден чыны чай ичилгенден кийин эле шорпо келди. Эми тасмалдын жасалгасы тим эле титирейт. Тамактын түрүнөн көз аташат. Кумаш тамак алдыга келгенде балдарына кайрылды: "Балдарым, бул бала менин абдан жакын көргөн досумдун баласы. Таппай жүрдүм эле. Тапмак турсун эми минтип, муну менен бирге тасмал четинде олтурганга дагы убакыт келип жетти. Силер Токторбай менен бир туугандай болуп катышып жүрүшүңөрдү каалайт элем. Азыр сыртка чыгып малга бата тилеп келгенден кийин мен силерге бир болгон окуяны айтам. Ошондо гана мага түшүнөсүңөр. Азыр тамакка карагыла" деп сөзүн табышмактантып бүтүрдү да өзү тамакка карады. Токторбай үйдөгүлөр менен таанышып, Турдукан экөөнүн ысымын айтып, анан тигилерге сөз берди. 3 уул 4 кыз, күйөө баласы, келиндери, 7 небереси менен тасмал чети кишиге толуп калды. Токторбай ушул жерден билди: малдуу адам бай эмес, балалуу адам бай экенин. Бир кезде уккан болчу, бир кар адамдан: "Балам, көп балалуу бол, бала ата-эненин байлыгы" деп. Токторбай эле эмес, Турдукандын дагы көзү сүйүнүп турду. Бир гана атанын балдары бир тасмал болуп олтурганына. Бул эми билинбегени менен бактымы эмне? Убакыт келип жетип, тасмалга убактылуу бата тилеп сыртка чыгышканда, эки бала байланбас семиз тайды туйлатып, тизгинден кармап турган экен. Токторбай ушул жерден билди өзүнүн койлук эмес, тайлык конок экенин. Бирок эмнеге эле бул киши мынча чачылып, чарпылып жатат, ага жооп табылбай койду. Малга бата тиленгенде Кумаш батыш жакты карап, эки алаканын жүзүнө жакындатып: "О мен, ушул малдын жаны жаннатка, соогу балдарымдын келечегине тийип, дайыма жакшылык болушун өзүңөн тилек кылам улуу жараткан" деп дагы бир топко жакшы тилектерди айтып, анан эки колун жүзүнө тартты. Баары бата тилешкен соң, алиги эки бала эле тайды ал 2 саатта жыгып, 4 шыйрагын таңып, курч бычакты кекиртегине жакын алып келип, шылып жиберди.
Оргуштаган кызыл кан агып, тай жакшы эле тыбырчылады. Бирок андан эч жардам болбоду. Малдын жаны чыккандан соң гана баары текши үйгө киришкенде тыпылдаган жаш келин чайды койду. Эми гана төрдөн ордун алган кумаш карыя болгон балдар кыздарын чогуу олтурганынан текшерип алып, анан айта турган сөзүн баштады. Оз жакта олтурган кичүү уулунун баласын башка неберелеринен жакшы көрөт белем, ага кайрылды. Касым, мен айткан сөз өзгөчө сага тиешелүү. Бул байкелериң шаарына кетсе, эртең эле баарын унутуп калышы толук мүмкүн. Анткени көпчүлүккө аралашкан кишилердин бир гана шылтоосу бар. Кол бошобойт деген. Бүгүн дагы булар келишмек эмес. Керезимди айтам деп болбой келтирдим. Кой эми. Сөздү кеч шойбой, негизги сөздү айтайын. Илгери менин жан кыйышпас Тилебалды деген досум болгон. Ал киши бул баланын атасы. Учурунда досум экөөбүз бир нанды тең бөлүп жеп, абдан ынтымактуу элек. Эгер Тилебалды болбогондо силер бул жарык дүйнөнү көрбөй калат белеңер дагы, мен минтип силердин сыйды көрмөк турсун, энеңерге үйлөнмөк дагы эмесмин. Бир ажалдан Тилебалды алып калган, деп омок эмергенчи менен болгон окуяны айтып бергенде, балдары эле эмес, кыздары жана келиндер дагы Токторбайды карап калышты. Кумаш сөз кезегин келтирип, мен бул баланы сыйлай турган милдетим бар экенби? Деп суроолу карап алып, анан кийинки сөзүн баштады. Тилебалды дагы бир жолу мени өлүмдөн алып калган, улуу жараткандын буйругу менен. Ал кезде мен энеңерге үйлөнүп, Жолдошбек жаңы төрөлгөн эле. Кеч күз Тилебалды экөөбүз сүйлөшүлгөн сөз боюнча Тим бол деген жерден жолуктук. Чынын айтканда, мага караганда Тилебалды мылдыкты жакшы атчу. Мээлегенин жазбай атчу. Кайран досум. Биз тамактанып алган соң кыр жол менен жүрүп олтуруп, ири сууга түштүк. Анан кеч кирип калган кезде текелүү төрдүн башына барып, үңкүр ташка түнөп калдык. Ошол жерден биз бир теке атып алып, отко этти куйкалап жеп, анан жатып алдык. Эртеси турсак кар жаап салыптыр. Негизи эле жакага жаан жаганда тоого кар жайытты. Биз жаштыкка салып, карды жиреп олтуруп, Кумбел деген жерге барып, 6 кар баскан эки эликти атып алып, ичеги карындарын алып салып, экөөбүз кайра баягы үңкүр ташка келе жатканда, менин бутум тайып кетип, ылдый куладым. Дагы жакшы. Бир караганга келип такалып калдым. Эгер Тилебалды бир эле мүнөт кечиккенде, менин сөкүм сөпөт болуп табылбай калмак. Суу жеген ичке абдан терең куйга түшүп кетет болчумун. Тилебалды белиндеги арканды ушунчалык шамдагай менен чечип, бир учун мага ыргытты. Мага жеткен жипти кармаганда бутум тайып кетти дагы 1 метрдей ылдый куладым. Тилебалдыда күч бар экен. Мени эптеп тартып чыкты да анан өзүн таштап салды. Биз калың жааган карда кеминде чай кайнам убакыт жатып, анан жолубузду уладык. Баягы мен көтөрүп келе жаткан эликтин сөөгү эбак суу жеген куйга түшүп кеткен. Биз үңкүр ташка келгенде дагы менин денем калчылдап, муундарым титиреп, өзүмө келе албай жаттым. Тилебалды эптеп от жагып, тоо чайын кайнатып берди. Ошондо гана мен тилге келип, Тилебалдыны эмне кылып ыраазы кылышты билбей турдум. Биз кеч кирип, караңгылык каптап калган кезде, кайберендин этин отко кактап жеп олтурганда досум айтты эле: "Кумаш, аяшыңдын боюнда бар. Эгер эркек төрөп калса, сен ага каралашып жүр. Кыз болсо барган жеринин бүлөсү болуп кетет. Баланын жалгыз болгону жаман экен. Мен бир атадан жалгызмын. Атам дагы жалгыз бала. Биздин чоң атабыз кайберендин каргышына калып, биздин тукум башка жарды экен. Эгер менин көзүм өтүп кетсе, сен балама жолугуп калсаң айтып кой. Мылтык кармабасын, андан көрө балалуу болуп, баласын жалгыз кылбай, көп балалуу болушун каалайт элем. Бергенчилик кылып биз жарыган жокпуз. Андан көрө балам дыйканчылык кылсын", деп. Мен өткөндө бир окуяга түшүп болдум. Аны бир гана сага айтып жатам. Сен жан адамга айтпа деп өз ичинен каткан сырын айткан. Ошол биз жолуккан жылдын эрте жазында Тешик таш деген жерден бир кайберенди атса, ал кайберен бооз болуп, ичинде жетилип калган улагы бар экен да. Анан ал кайберен түшүнө кирип, кадимкидей каргаптыр. Бир аптада 2 жолу түшүнө кирген адатка айланып, ал түшүктөн кантип кутулууну билбей жүргөнүн айтты. Мен эмне деп кеңеш айтууну билбей туруп калганымда сөзүн улады: "Кумаш, менин өмүрүм кыска болуп калды окшойт. Сенден сураныч, балама жолуксаң айт, мылтык кармабасын. Эгер мылтык кармай турган болсо, анда ургач кайберенди атпасын.
Бул мергенчилигиң дагы тукум кууган өнөрбү деп калдым. Баары бир балам мергенчи болот. Бирок мен баламдын мергенчи болушун каалабайт элем деген. Мага дагы атам айткан, мылтык кармоо деп. Бирок мен мергенчиликти таштай албай койдум. Бул бир азарт, азгырык өнөр экенин кеч билип калдым. Эми менин канымдан жаралган бала баары бир мергенчи болот. Кайбирен атат. Анан ал дагы башка жарды болуп, балага зар болот. Сен эми бир топ жылга чейин ууга чыкпайсың. Анткени бир ажалдан калып жүрөгүң түшүп калды. Менин башымда мындай кыйынчылыктар көп эле жолу өттү. Бирок убакыт өткөндө эле үйгө олтура албай калган адатым кармап, тарткан кыйынчылыктарымды унутуп коем. Мен азыр билип олтурам. Ушул жашка чейин аялыма жакшы мамиле жасабаганымды. 2 жолу боюнан түшүп калды. Ага дагы мен өзүм күнөөлүмүн. Мен аны алганым эле болбосо, күтүү азабын гана тартып келе жатат. Күйөөдөй болуп ага мээримимди дагы төгө алганым жок. Билесиң сен менин мүнөзүмдү. Адам баласынын бир адаты жаман экен. Ал мүнөз. Жаман мүнөзбү, жакшы мүнөзбү, аны өзгөртүүгө болбойт. Баш менен гана бирге кетпесе. Өткөндө бир тең тушумдун үйүнө барсам, ал аялын эркелетип жатыптыр. Мен андай аялымды эркелете албайм. Анткени менин көңүлүм аялга эмес, кайберенге бурулуп калган. Эгер мен жолум болуп бир нерсе атып алганда гана болуп көрбөгөндөй жыргалгып атам. Менин болгон өнөрүм мергенчилик. Эл сыяктуу сүйөм экенин да билбейм. Деп арманын айтты эле. Мен мунун баарын эмне максат менен айтып жатам билесиңби? Сенден дагы мен атаңдын мүнөзүн көрдүм. Атаңдын изине сен түшүп, канча кыйналсаң дагы сенин кайберен кубалаган оюндан, тактап айтканда азарттан арыла албай жатканыңды билип турам. Болбосо жашың 40ка жакындап калыптыр. Эмнеге ушул жашка чейин балалуу боло албай келесиң? Сен дагы атаңдай болуп аялдан ууга чыкканды жакшы көргөнүңдү мен алгач көргөндө эле байкагам. Баса, сен өткөн аптада атып алган карышкырдагы мени ойго салды. Ал карышкыр адамдан акылдуу, тилден куу, түлкүдөн куу болчу. Өткөн жылы биздин айылдын малын каратып туруп гана кырып, каалашынча жебедиби? Акыры анын канчыгына ок жаңылып гана бул аймактан караанын үзүп, силердин айылга орун которуп барган тура. Былтыр ондон ашык мен кыйын деген мергенчи канча күн аңдып жүрүп ата албай койгон эле. Аны сен эч айылга дүң салбай эле атып алганыңа баа берип, тилеп алды өлбөптүр деп сага баа бердим. Бул мергенчиликтин дагы түрү болот. Эң кыйын мергенчилер эч убакта мактанбайт. Ал эми орто мергенчилер өздөрүн бийик сезип, бой көтөрөт. Ал эми алсыз мергенчилер абдан эле мактанчаак болот. Коян атып алса да эле өздөрүн көтөрүп чыгып мактана беришет. Биз өткөндө Кудага барганда сен келгенге чейин сен жөнүндө, сенин дарегиңе карата абдан жакшы сөздөрдү уктук. Айыл эли сени жакшы эле кадырлайт экен. Эгер сенден башка мергенчи алиги бөрү баласын атып алганда, анда эбак эле мактанып, өзүнүн кадырына доо кетирмек. Эшмат Куда айтып олтурду. Тоого чыккан сайын куру келбейт, бирок оозунан бир мактаныч сөз чыкпайт. Ал эми берги мергенчилер ууга чыкканы жаткандан бери сөз болуп, кайсы убакта тоодон келгенден бери ал турсун эмне атып алганы дароо эле айыл элине желдей тарайт деп. Бул жашоодо адам баласы бир гана тилинен жаңылып, тилдин азабын тартып келген, жана тарта берет. Деди да сөзүнүн аягында балдарына карап, уктуңарбы? Бул баланын атасы менин абдан жакшы, жан кыйбас досум болгон. Эми силер бул баланы тууган кылып алгыла. Эгер мунун атасы болбогондо силер туулбайт элеңер дагы, мен минтеп кашыңарда олтурбайт элем. Баса, баягы мени атып сала таштаган омеке деле жыргап кеткен жок. Анын өлүмүн эч кимге бербесин. Кызганчаак, ичтар адам дайыма кыйналып жүрүп бул дүйнөдөн өтүп кетет. Ал киши бирөө бир нерсе атып алса деле ичи күйүп, аны эмне үчүн мен атып алган жокмун деп өзүнчө эле азап чеге берген адаты бар эле. Мына, тилеп алды, аз жашады. Бирок артында аны эстей турган жакшы сөздөр калды. Жакшы адам бул дүйнөдөн өтүп кетсе, артынан жакшы сөз айтылып калат. Ал эми жаман адам өтүп кетсе, аз убакыттын ичинде эле ал адамдын аты айтылбай, унутулуп калат. Анткени көз өтүп кеткен адамды жамандаган болбойт. Жакшы жагын айтып эскерейин десе, жакшы оозго илине турган сапаты жок болсо кантип эскерет? Баарыбыз бул жашоодо конокпуз. Бир келген жашоону жакшы жашап өтүү абзел. Биздин дагы артыбыздан жакшы сапатыбызды айтып эскерген, жок дегенде сөз калганы жакшы. Бул айтылган сөз кара адамдын оозуна жарашат эмеспи? Кумаштын бул жорго айткан сөздөрү ол тургандарга абдан жакты.
Негизиле кары кишиге акыл кеп айткан кандай жакшы жашат. Өзгөчө Токторбайга абдан чоң таасир берди. Кумаш карыядай болуп каргысы келди. Анткени ар бир эле кары киши минтеп балдарын чогултуп алып, кулакта кала турган акыл сөзүн айта албайт. Эмнеге минтеп сый көргөзүп жатканынын себебин дагы түшүнгөндөн соң, атасынын эрдигине жана аны эскерип, карызынан кутулуу үчүн жасаган кумаш карыянын бул ишине абдан ыраазы болду. Түн ортосунда эт бышты. Ошого чейин карыя абдан берилүү менен турмуштук сабак боло турган сөздөрдү кеп кылып олтурду. Олтургандардын кулактарынын кычуусу канды. Ал турсун балдары билбептир атасынын сөзгө чечен экенин. Ал эми күйөө балдары айтылган сөздөргө чын ыкластар менен ыраазы болушту. Анткени эбин келтирип күйөө бала жөнүндө дагы 2 ай айтып кеткени абдан эле чоң сабак болду. Кумаш карыя сыртка чыгып келишип, 3-чү тамак манты алдыга киргенде баштады. Күйөө балдарым, эми силер уккула. Мен силерге байланыштуу бир окуяны кеп кылып берейин. Баарыбыз эле эркек болгондон кийин бир жерге күйөө алабыз. Андыктан кулак төшөп уккула, деп олтурган ордунан копшолуп алды, көчүгү талып кеткенин билгизип. Илгери бир абышка кемпирдин жалгыз кызы турмушка чыгат. Бирок күйөө баласы абдан эле тартиби жок, оозуна алы келбеген начар бала болот. Анткен менен күйөө баланы баары бир кайын журту сыйлайт да. Бул салтта бар. Бирок баягы бала сыйды билбейт. Арадан убакыт сызып өтүп, ал бала дагы күйөө балалы болот. Ошондо кызыма катуу айтып, кызымды ыйлатпаса экен деген ой мээсине орноп, өзүнөн өзү күйөө баласын сыйлаганга өтөт. Бир чети ар бир ата-эне күйөө баланы өзүнүн баласындай көрүп сыйлагысы келет. Бирок кээ бир бейтартип балдардын жоруктары кайната менен кайнененин аруу тилегин таш каптырып, кызын сабап, ачуу тилин агытканына турмуш өзү күбө. Ошондо дагы кайран кыздын ата-энеси күйөө баланын жагымсыз жоругун жашырганга аракет кылат. Ошентип баягы бала күйөө баласына канчалык жакшы мамиле кылып сыйласа дагы, күйөө баласы аны барктабайт. Муну байкаган аял айтат: "Билесиңби, биз экөөбүз үйлөнгөндө сени атам кандай жакшы ой, жакшы тилек менен сыйлады эле. Бирок сен атамдын аруу тилегин билгениң жок" дегенде, баягы бала өзүнүн жоругун күйөө баласынан көрүп, абдан өкүнгөн экен. Алыңсыңар балдарым, силер дагы күйөө балалы болосуңар. Ошондо баарын калыс ойлоп, күйөө баланын жакшы болушун тилейсиңер, деп сөзүнүн аягына чыкты. Бул айтылган сөз дагы абдан таасирлүү болду белем. Ар ким өздөрү кандай күйөө бала экендерине, күйөө балалык милдетин так аткара алыштыбы, ичтеринен ой жүгүртүп олтурушту. Тамак челип болгондо Кумаш атайын тилеп алды досуна арнап Куран окуду. Бул чыныгы достуктун бир белгиси эмей. Акыры эс алчу убакка дагы кез келип, Токторбай менен Турдуканга төркү үйгө калың кылып төшөк салып беришти. Ушул жашка келгенин мындай сыйды көрбөгөн экөө таң кулан өг атканга чейин уктай албай жатышты. Өздөрүнүн ойлору менен алек болуп, эртеси Кумаштагы бир кой союп коноктоп, кетеринде эскертип айтты: "Балам, сен менин балдарым менен катышып жүр. Кол бошобойт деген суу кечпеген шылтооңду мен укпагандай болоюн. Эгер сен жакта жакшылык болуп калса чакыр, мен барбай койбойм", деп дагы көптөгөн талаптарды коюп, анан узатты. Эч билинбей окшош күндөр өтүп жатты. Бир күнү эле Токторбайдын эски оорусу кармап, тоого ууга чыкмак болуп калды. Турдукан алдын ала эле сезген. Ушундай иш болорун. Токторбай эртең менен ууга кеткени даярданып алганда, Турдукан кызынып жатып, жок дегенде ичтеги ымыркай төрөлгөнгө чейин чыдап турсак болмок. Эсиңдеби, Кумаш Аяш атаң эмне деп айтканын? Эгер биз башка жарды болбосок, анда мен сенин оюң менен болот элем. Дегеле өзүң билчи. Эгер сен тооңо барбай калсаң, дагы сөз менен мени жейсиң. Токторбайдын чынында эле чыдамы жетпей калган. Тиги кар баскан тоосуна барып, азап чегүү менен үңкүр ташына жетсе эле чоң баледен кутула тургандай болуп, чылымы түгөнүп калган адамдай такыр эле бир орунга тура албай калган. Турдукандын айткан сөзүн сөз деп дагы ойлоп койгон жок. Анткени ичинен жеген азарт деген азгырыктын күчү сөз укканга такыр эле бут тосуп салып, болгон дитин ээлеп алган. Таңырты жерге жарык кирелекте тимеле ишинен кечигип жаткан адамдай үйдөн шашып чыкты. Эмнеге мынча тоого ашыкты? Ага өзү дагы жооп таба алган жок. Бул азгырык деген неме адамды ушундай бир не бир түркүн жол менен азгырат белем билбейм.
Токторбай үйдөн чыгып эле бүйүрүн издеген айгырдай тоон көздөй таңкы суукка карабай калың жааган карды жиреп жолун улап бара жатканына эмне себеп ага өзү дагы жооп таба алган жок. Оба, чын эле ушул суукта жылуу үйдө олтурганга эмне жетет? Барынындагы жаңы таң атып келе жатканда күндүн суугу өзгөчө болот эмеспи? Токторбай суукка карабай айылдан чыгып, коктуу өйдө болгон ылдамдыкта баратып ойлоду. Мен бүгүн үңкүр ташка жетемби деп. Анткени улам жогорулаган сайын кар калың тартып, суук күчүнө кире баштады. Бирок мындай сууктун далайын баштан өткөрүп, мындан катуу суукта деле тоого чыгып жүрбөдү беле. Өзүнө өзү кайрат айтып, маңдайдан соккон сууктун илебин жиреп, алдыга карай кадамын шилтеп баратып, аргандай ойлорду ойлоду. Бир чети мергенчи болуп калганына өкүндү. Кумаш Аяш атасы айткандай, бул азгырык адат баш менен эле кетпесе, айылда байласа дагы тура албаган үчүн, өзүнө өзү ээ боло албаганы себеп болуп, тоо деген азгырык минтип өз өкүмүн жүргүзүп, азгырып бара жатат. Алиги кумарчылар болот го. Канча акча тапса, дароо кумарканага барган. Алардагы кумардын азгырыгына ээ бере албай, баш ийип, күнү-түнү кумар үйүнөн кетпегенде эле Токторбайдагы тоону бир апта көрбөй калса, кандайдыр бир сезим акыл эсине ээлеп алгансып, тоону карай ашыгат. Жайы кышы тоодо жүргөн. Бир чети Турдукандын акыркы кездерде кускусу келип, эч нерсеге көңүлү чаппай, ал турсун эркек аттууну көргүсү келбей, тамакка табити тартпай, Токторбайдын жадына жаткысы келбей калган учур эле. Негизи эле илгерки аялдар бир нерсеге талгак болсо, азыркы аялдар токсикоз деген немеге туш болуп, бала төрөлгөнгө чейин азап тартып калышканы дагы экология менен ичкен тамак аштын химиялашып кеткен экенин ким тына алат? Турдукан Токторбай үйдөн чыгып кеткени өзүн абдан жеңил сезип, кыялданып койду. Бүгүн мени эч ким ойготпойт, каалашымча уктайм деп. Боюнда бар аялдарды уйку басып, жаны жер тартып калат эмеспи? Токторбай барда такыр эле денесин бош таштап жата албайт. Турдукан саат 9-дарда чыгып, малга чөп салып келип коюп, каалашынча жатып уктады. Деле уйкусу канчудай эмес. Ал эми Токторбай чоң тоонун этегине жеткен кезде күн төбөгө жетип калды. Бул жолу эмнегедир эле кадамы жай. Андан дагы быйыл кар калың жааганбы, айтор улам жогорулаган сайын шайы кетип, жүрүшү жай тартып, бышылдап дем алган эле кулагына угулбаса, башка эч бирөөнү угулбайт. Бир кезде шамал үйлөп салган кар жука жерге келгенде кичине үмүт оту пайда болду. Ушул жерден аз да болсо жолду арбытып, карагайлуу жерге чейин тез келди. Эми мындан ардагы 2 саат тынбай жүрсө, өзү көздөгөн жерге жетет. Улам алдыга жылып баратып дагы ошондо да из караганын койгон жок. Анда санда эле коёндун издери болбосо, деле көз сүйүнө турган изди көрө алган жок. Карагайга жеткени аз да болсо далдоо болуп, сууктун элеби кайта түштү. Чынында эле эмне азап, бир элик атат элем деп, азап тартып суукта калың жааган карды жиреп тоого келүү. Албетте бул азарт деген азгырыктын күчү эмеспи? Болбосо Кумаш Аяш атасы жакшы эле жетишерлик кылып айтты го. Сөздүн күчү бул жолу алсыз болуп, азарттын азгырыгы жеңип кетти. Токторбай чоң карагайдын түбүнө келгенде олтуруп эс алды дагы ак карга бөлөнүп жаткан айылын карады. Жаратылыштын мыйзамын кара. Кышында айлананы ак түскө боеп коет дагы, жайында жашыл түскө боеп койгону эмне деген гана керемет. Бул дагы улуу жараткандын кудурети эмей. Бир чети баардык мезгилдин өзүнүн турпаты болот эмеспи? Аны эч ким буза да албайт, өзгөрүү да киргизе албайт. Андыктан баарынан жараткандын мыйзамы гана күчтүү экенин эч ким тана албайт. Ал эми биздин акыл калчар чиновниктер менен депутаттардын чыгарган мыйзамына ким дуруспаа берет? Өздөрү чыгарган мыйзамга өздөрү каршы иш жасап жатышса. Токторбай акыркы кездердеги элдин жашоосу кыйындап бара жатканын дагы ойлоп койду. Бир кезде олтурган ордунан туруп, кайра алдыга кадам таштады. Улам жогорулаган сайын кабагы ачылып, жөн эле мекенин сагынган кишидей алдыны карап, өзү үйүр алган үңкүр ташына жетсе эле, болгон сагынычы тарашуудай сезилип, таттуу кыялга батып алган. Анын себеби тереңде. Тооха белекке берген мылтык менен биринчи жолу тоого чыгып жатат. Эми оюнда алыс аткан куралынын күчүн сынап көрүү. Бир жагынан ушул маселе дагы көңүлүн тынчалтырбай койгону бар. Өспүрүм балага бир кийим алып бергенде аны кийгенче шашат эмеспи? Токторбай дагы бул куралын атып көрсө дагы, тоого чыгып аны сынап көрүү мээсине кыттай уюп, азгырылышына дагы түрткү болду. Карагайлуу тоо бетинен жогорулаганда күн уясына жашынды. Эми кеминде 1 чакырымдай гана жер калды. Жетчү жерге келишине. Мындан ары жол деле анча көп эмгекти талап кылбайт. Токторбай баягы көзүнө тааныш жол менен жөн эле кабагы ачык карды жиреп баратып, чукул жерден ойлоп койду. Эмне азап тартып келдим деп. Чын эле азыр кийиктин баары сууктан качып, ылдыйлаганын билип туруп, мында келгенине жооп табылбай турду.
Бир чети бул үңкүргө бир түнөбөсө кумары жазылбачудай сезилип да кетти. Караңгылык пардасы тартылып, айдын жарыгы чыккан кезде көздөгөн жерине келди. Келип эле ичкери кирип, чарчаганын сезип, эч нерсеге карабай эле боюн таштап, 1 сааттай убакыт жатты да, анан туруп ичкери жакка жыйып койгон отундан алып чыгып тутантып, тоо чайын кайнатып ичти. Үйдөн ала келген каламанан менен. Курсагына бир нерсе баргангабы, эми үңкүрдүн төр жагына өтүп, эски төшөктү күйүп алдына салып, анан уйкуга баш койду. Бирок кечке чарчагангабы, эч нерсени сезбей уктады. Ооба, бул үңкүр таштын бир сыры бар. Канчалык сырт суук болсо дагы, үңкүр таштын төр жагы жылуу болот. Ошол себептен мергенчилер тоого чыкканда ушул жерге жетүүнү гана алгач алдыга план кылып коюшат. Эртең менен күн чыккан кезде уйкусу канып ойгонгон Токторбайдын кабагы жайдары. Таза аба, тоонун башы, ажайып көрүнүшү көңүлүн көтөрдү. Эмнегедир бүгүнкү күн ачык болгонгобу сырт жылуу сезилди. Курсагын тойгузуп алып, жөн эле эриктер мени атып ал деп күтүп тургансып, кыя жол менен 100 метрдей жогору көтөрүлүп, Ала белдин кырына чыгып дүрбү салды. Тоо койну жымжырт, бир гана ак кар жамынып жатканы болбосо, айлана ушундай бир тынч. Токторбай дүрбү менен көзүнө тааныш жерлерге дүрбү салып олтуруп, керек болсо кайберен турсун, изин дагы көзүнө илинте албады. Ушулсам чукул жерден эстеп алды. Баягы канчыктын жыныс белгисин Бекбосунга берип салганын. Чын эле аны бергенден баштап ою бузулуп, ал турсун иши алдыга жылбай, бир кою бала салып, андан дагы берген карзы тийбей, деги билинбегени менен бир топ эле жагымсыз окуялар болгонун бир баштан эстеп, канчыктын жыныс белгиси чын эле иштин алдыга жылышына жана жолдун болушуна жол ачарына бир сыйра ой жүгүртүп алды. Ооба, ошол кезде ошол канчыктын ал жерин кесип алган күнү жолу кандай болду эле, канча жанды катып алган. Андан дагы өмүрү арбаган шаарга барып, өзүнө кадыр күтүп келгени, Турдуканга карата мамилеси өзгөрүлүп, көңүлү өскөнүнө баам салып олтуруп, бекер бергенин ойлоп койду. Андан дагы кечетен бери тарткан азабычы, эми минтип үмүт кылып келген жеринен кайберен эмес, из дагы көрө албай турганына ичинен бушайман болду. Эгер жок эле дегенде, изди көзү чалса дагы бир үмүт пайда болуп, из кубалап бир нерсе атып алат эле го. Эгер азыр ок чыгарса, балким көчкү жүрүп кетеринде эч шек жок эле. Муну дагы ойлоп, эмне максат менен келгенине таң берип турду. Ооба, 2 жыл илгери так ушул жерден мылтыгынан ок атканда, маңдайкы бийик чокудан көчкү жүрүп, өзү эптеп үңкүр ташка жетип аман калбады беле. Аны эмнеге алдын ала ойлогон жок. Күндүн суугу бул болсо, тиги Кожобек конушка чейин келип эле Токтогазы абышканын эски тамына жатып алса деле болот эле го. Максатсыз алдыга көз жүгүртүп олтуруп, ою бузулду. Эми кантип үйгө кур кол кайтам? Ушунча азап чегип келип алып, эч нерсе атпай кеткеним болбойт деп, дагы дүрбүгө асылды. Ылдый жакты караса, ылдый кызоонун алдыңкы капталынан караң көрүп сүйүнүп кетти. Ал эмненин караны өзү дагы ачык биле албады. Бирок ал жакка кантип барат? Кардын калыңы бул болсо, андан дагы тайгакка кантип туруштук берет? Алиги караан жүргөн жакка жайдын чилдесинде барганга дагы болбойт. Анткени абдан эле тик. Анан калса беттеги узун өскөн бетеге менен урчук таштардын иретсиз жайланышканы дагы болушунча тоскоолун тийгизбей койбойт. Токторбай кеминде 2 сааттай карга көмкүрөсүнөн жатып, ар тарапка дүрбү салганы менен бир нерсе атып алганга эч кандай иринчек таба албады. Бир кезде баягы акыркы жолу көрүнгөн белгисиз элес көзүнө көрүнүп кеткенсиде, алиги караан көрүнгөн капчыгайдын ичинен. Ушул жерден денесин муздак тер каптап, коркуп дагы кетти. Ылдый түшүп кайра үңкүр ташка келди да, денеси талыкшып бир топко жатты. Уйкусу келип, төргө өттү, анан уйкуга баш койду. Деле күндүзү тоого келгенде минтип уктачу эмес. Эмнеге уйкусу келди, аны өзү да билбейт. Денеси оор тартып кадимкидей талыкшыды, илдетке кабылган адамдай болуп. Бир кезде кандайдыр бир дабыштан чочуп ойгонуп кетти. Дароо сыртка чыгып туш тарапка көз агытты. Бирок эч нерсени көзү чалбады. Бул убакта күн уясына батканы калган эле. Негизи эле мергенчилердин салты үңкүр ташка отун, ширеңке, бычак, идиш таштап кеткен. Кеч күздө Токторбай өзү дагы атайын убактысын бөлүп, отундан кенен алып келип койгон. От жагып, чай кайнатып ичейин деп, кам көрүп жатып, күзүндө бир жилигетти калтырып кеткенин эстеп барып караса, ал ордунда экен. Аны алып келип отко кактап жеп, чай ичип отуруп, алиги көзүнө көрүнгөн нерсе эмне экенине жооп таба албай, бир топко ойлонуп турду да, анан кайра жаткысы келип, ордуна барып жатты. Аңчы эле дагы жакын жерден дабыш чыкты. Ордунан туруп сыртка чыкса, өзүн көздөй келе жаткан караанды көзү чалды.
Бул суукта эми бул эмне кылып жүрөт? Менин эле азап чеккеним жетиштүү эмес беле деп ойлоп, анын келишин күтүп калды. Бир чети сүйүндү, караан болот деп. Тиги караан эптеп эле кыймылдап келе жатканынан анын абдан кыйналганын билди. Акыры алиги караан келип эле эч сөзгө келбей, үңкүр таштын ичине кирип боюн таштап салды. Кечеки өзүндөй болуп. Докторбай бирок ушунча жыл мергенчилик менен алып урушуп жүрүп, бул кишини такыр эле көрбөптүр. Ал турсун бул жакка кантип келди, аны билбей турду да от жакты. Тиги кишиге чай кайнатып берүү үчүн. Чынында эле белгисиз киши ысык чай ичкенде гана өзүнө келбесе, жакын арада турчу абалы жок жаткан. Чай кайнаганда ысык чайды ага жакын алып келип, "Тууган, чай ичип ал" дегенде тиги киши башын көтөрүп, калтыраган колу менен эптеп ысык чайдан уртаган болду. Бир кезде гана тиги киши тилге келип, "Алиги курчунда чийкет бар, отко кактап жейли" деди. Чынында эле адам баласы ушундайда ынтымактуу болуп калат эмеспи? Эки чыны чай ичип, ичине бир нерсе барган Догдурбек сөзгө келди. Экөө кеминде эт бышым убакыт олтурушту. Отко кактап, мергенчинин тамагы болгон куйкаланган эттен жеп. Көрсө Догдурбек тоонун аркы бетинен аң улап жүрүп, кеткенге дарманы калбай калганда үңкүр ташты эстеп мында келиптир. Анын айткан сөзүнөн эле ал дагы бир мергенчиликтин азартына берилген киши экенин билди. Бир элик атып алып, санынан чоң кесим эт кесип ала келиптир. Отко куйкалап жегени. Ал дагы айтып олтурду. Быйыл суук катуу болорун билип, кайбирендер орун которуп кеткенин. Докторбай сөз кезеги келгенде, алиги белгисиз караан жөнүндө айтты эле Догдурбек. "Мен дагы ал караанды 2-3 жолу байкап, ал эмне экенин биле алганым жок. Айылдан бир кары мергенчиден сурасам, ал айткан: мен тоого чыгып жүргөндө андай белгисиз сырды байкай албаптырмын деп. Балким бизге ошондой ууга чыккан мергенчинин элеси болуп жүрбөсүн. Биз жактан 2 жылдан бери бир кишинин дайыны чыкпай келет. Ал дагы кышында аялынын тилин албай ууга чыгып, ошол бойдон келбей калыптыр. Жаз келгенден бери издебеген жерлери калбаптыр. Мен дагы эч кимдин тилин албай оолугуп жолго чыгып алып, минтип азапты айда жедим. Аткан кийигим ылдый кулап кетип, аны кырга алып чыкканча кеч кирип кетти. Акыры ажалым жок экен. Ушул жерге келдим. Эгер сен болбогондо азыр дагы тилге келе албай жатат белем. Мага чынында эле тоо чай абдан жагат" деп андан ары сөзүн таппай олтуруп калды. Докторбай кабагы салыңкы алиге айтылган сөздү эстеди. Аялынын тилин албай ууга чыгып кетип, кайтып келбептир деген. Өзү дагы тилди албай тиги кишидей болуп мында келбедиби? Эми минтип эч айла амал таба албай, ал турсун ушул мелтиреп жаткан кардын сүрү жана кайбирен эмес учуп чыккан чымчыктын караанына зар болуп олтуруп, акыры бул кишинин келип калганы да демине дем берип, ойлуу жертиктеди. Эртеси экөө эрте турушту да курсактарын тойгузгандан соң өз жолдору менен кетишти. Докторбай ылдый карай келе жатып, кыялданып алды. Кап, жок дегенде карышкырдын канчыгын атып алсам, анан алиги жерин кайра кесип алып, эч кимге бербей сактайт элем деп. Адам баласы кыйналганда ырымчылдагы болуп калат эмеспи? Ылдыйлап түшүп келе жатып, көзүн туш тараптан албады. Бир кезде карагайдан 30 метрдей чыгып калганда из көрдү. Капталдап басып барып караса, ал из түлкүнүкү болуп чыкты. Бирок эски из экенин баамдап, кайра капчыгайдын кырын көздөй кадамын бурду. Жаман оюнда капчыгайдын ичинен бир нерсе көрүп каламбы деген ойдо. Бети жалама зоо, ичи терең, анан жайыгыраак келген зоонун ички бети карагай шерге бай. Карагай черге бай. Кыштын күнү канчалык калың бак болгону менен, капчыгай ичи көзгө жайдакталадай эле көрүнүп калат. Докторбай илгери үмүт менен көзүн капчыгайдын ичине албады. Эч нерсени көзүнө илинте алган жок. Бир кезде чукул ой пайда болду. Эгер мылтык атсам, жашынып жаткан жаныбар болсо үркүп качат деген. Андайда адам баласына эмне деген гана ойлор келбейт. Касапчыга мал кайгы, карачкеге жан кайгы дегендей, жан үчүн рызкы таап жеп, жашоо үчүн күрөшкөн мылтыкка бута болуучу жаныбарлар эгер Докторбайды көрүп калышса, көрүнбөгөнгө аракет кылышы толук мүмкүн. Ал эми Докторбайга атып алып, бир кумардан чыгуу кызык экенин жашырганда эмне? Докторбай мылтыгын мээлебей туруп капчыгайдын ичине ок чыгарды эле, өзү күткөндөй эки кайберен чоң таштын коңулунан качып чыкты. Бул экөөнү көргөндө кайра мергенчи энеси эркек тергөөндөй сүйүнүп, мылтыгын мелтирете сунуп, качып бара жаткан кайберенди арткысын мээлеп туруп атып калды. Качан гана мылтыктан ок атылып кеткенде гана жүрөгү менен сезди ургаачысын атканын. Болгондо дагы боз кайберенди атканын ички туюм сезими менен сезип, денеси ичиркенип алды. Анткени кумаш аяш атасы айтпады беле, атсаң ат, бирок ургаачысын ата көрбө деп. Бул жолу эмне болуп шашып ок чыгарды,
жана эмнеге алдыңкыны атпай арткысын атты, ага жооп таба албай ушул саам өзүн өзү жек көрүп кетти. Андан дагы кечээки үңкүрдө жатып көргөн түшүн эстеди. Анда атасы тилеп алды кирип: "Балам, сен эмне келдиң? Ушул суукта дагы киши ууга чыгабы? Ар нерсенин өзүнүн учуру болот эмеспи?" деп жагымсыз көз караш менен карап, жанынан узап кеткен болчу. Ал түшүн мына эми эстеди. Көрсө атасы ушундай окуя болорун билип, алдын ала белги берилгенин кеч сезип, соодасы бүткөн сарттай калың карга шалдырап эле отуруп калды. Ушул саам эмнегедир эсине аялы Турдукан келди. Ал дагы айтпады беле: "Минтип кош кат болуп турганда тооңо барбай эле турсаң болмок" деп. Аз убакыт ичинде эмне деген гана жаман ойлор башына келип кетти. Азыр ойлосо тиги аткан кайберенди алчактан ушул суукта жана тайгакта алып деле чыга албасына ой жүгүртүп, ордунан туруп караса, тиги ок жеген кайберендин түгөйү жанына келип, мурду менен жыттап атканын көрүп, каңырыгы түтөп кетти. Анын ордуна өзүн коюп көрдү. Эгер Турдуканды эле бирөө атып салса, өзү кандай абалда калат эле? Болгондо дагы боюнда бар баласы менен. Ушул ишти жасаганы үчүн жана эки түгөйдү бири-биринен ажыратканына, баарынан өзүнүн кызыкчылыгын жогору тутканына ушул жолу жооп таба албай, чай кайнам убакыт олтуруп, анан баары бир зоодон ылдый түш албасына көзү жетип, үйүн көздөй жолун улады. Убакыт токтоп турбайт да, кыштын күнкү күндүн кыскалыгы себеп болуп, убакыт дагы тез өтөт эмеспи? Токторбай калың карды жиреп басып келе жатып, үшүп дагы кетти. Бир кезде алды жактан шимшилеп жүргөн түлкүнү көрдү. Бирок аны аталчыда эмес. Аралык тапкан алыс. Андан дагы үшүгөн колу кымтууга келбей, мылтык атмак турсун Каражанын араң алып бара жаткан Токторбай үчүн негизги олжо үйүнө эптеп жетүү негизги максат болду. Эгерде алиги кайберенди атпаганда, анда кабагы ачык, үйүнө эбак барып калат беле. Көңүлү эч нерсени сүйбөй жол улап келе жатып, ушул жерден талдап көрдү өзүнүн кандай адам экенин. Көк беттиги, өзүн билемдиги, тил талбаганы, айтылган сөзгө маани бербегени, ушул жашка чыгып эч иш кылбаганы, ал турсун сырдаша турган дос күтпөгөнүн дагы ойлоп, өзүнө өзү убада берди. Экинчи тоого чыгып, жаныбарлардын жанын кыйбайм деп. Бирок ушул убаданы өзүнө канча жолу бергенин эч ким билбейт. Акыркы жолу эле зоонун бетинде калып, өмүрү кылдын учунда турганда эле эмне деди эле? Андай нерсенин баары бир азарт деген неме азгырганда эсинен чыгарып коеру 5тен белгилүү иш да. Алкаштарды эле ичип алып эртеси эле айтат го, баштары ооруганда: "Эми такыр ичпейм" деп. Анан эле 2 сааттан кийин кайра таз кейпине келип калгандарына турмуш өзү күбө эмеспи? Токторбай кудум алкаштардай кыйналганда эле ууга чыкпайм дейт дагы, убакыт өткөндөн кийин эле кайра баягы эле тоосуна мылтыгын асылып алып жөнөп калмай. Чынында ушул суукта эмне азап тартып тоого келди? Жөн эле тоодон мени атып ал деп кайберендин түрү күтүп тургансып. Буту колу кымтууга келбей, басканга дарманы жетпей, эптеп кадамын шилтеп келе жатып жыгылып кетти. Ошол бойдон кайра тура албай, карга оонаган тейде бир топко жатты. Ан сайын караңгылык жакындап, тоо арасы сүрдүү көрүнүп, ушинтип талаада тоңуп өлүп каламы деген чукул ой пайда болду да, эптеп ордунан турууга аракет кылды. Бирок бул аракети текке кетти. Эми чалкасынан жатууга туура келди. Анткени карды муздагы денесине өтүп кеткен болчу. Али айылга эмес, Сарымсак карыянын үйүнө жетүүгө аз дегенде жарым чакырым калган. Жок дегенде эле Сарымсак карыянын үйүнө жетсе, жаны жай албайт беле, жылуу үйгө кирип. Ушул жерден денеси жылуулукту кандай самады. Эгер тилди алганда Турдукандын ысык чайын ичип, ушул кезде жылуу мештин түбүндө жыргап жатат эле го. Канча жатканын өзү да билбейт. Бир кезде жакын жерден адамдардын үнү угулуп, эптеп чанага салып сүйрөп бара жатканын билет. Калганы эсинде жок. Денеси от менен жалын, жөөлүп жатып ойгонуп кетти. Көзүн ачса таң атып, көзгө тааныш үйдө жаткан экен. Бирок эстей албады кайда жатканын. Дагы бир саатка чукул жатканда гана Сарымсак карыянын кемпири башын көтөрүп: "Токторбай, бул сорпону ууртачы" дегенде гана ал кишинин үнүнөн таанып, эптеп ысык сорпону ууртаган болду. Бир кезде аз да болсо өзүнө келип, эки жакты караганда Сарымсак карыя жакын келип олтуруп: "Эй, Токторбай, эсиңе келчи. Кечетен бери абдан жүрөктү түшүрдүң" деген болду. Тамагы катып суусап калган Токторбай суу сурады эле, жылымык суу алып келип берди. Суу ичкенде гана толук эсине келип: "Мен кантип келип калдым" деп суроо берди. Сарымсак карыя башын чайкап: "Эй, Токторбай,
Эмне сен кичине бала болуп кеткенсиңби? Ушул суукта кантип кишууга чыгат? Тоодо калып өлүп калсаң эмне болот? Дагы жакшы. Кечинде мен чана менен тоого отунга барып, келе жатып сени көрүп калганым. Болбосо сен абак тиги дүйнөдө жүрмөксүң. Келе жатсам итим чуркап кетип эле үрүп калды. Айдын жарыгынан мен сени көрүп калдым. Тиги капчыгайдын ичине ок аткан сенсиң го. Мен жаңы гана отун алып жатканда ок атылганда таң калдым эле. Ушул суукта ким ок атып жатат деп. Токторбай кабагы салыңкы. Сизге рахмат. Ошол капчыгайдын жогору жагынан бир элик аткам. Аны өзүңүз барып алып келип алыңыз. Мен үйгө барайын, деди эле сарымсак карыянын кемпири. Үйгө барганда сени ким карамак эле? Турдукан боюнан козголгонбу? Айтор кече ооруканага алып кетиптир. Жок дегенде аялы кошкат кезинде тоого бирөө суутуп койсо дагы барбай, үйдө эле отура бербейт белең. Дегенде Токторбайдын денеси тогургансып, ичиркенип кетти. Жаткан ордунан башын көтөрүп, эмне дейсиз? Сизге аны ким айтты? Деди эле бекер айттым дегенсип. Мен эртең менен эрте сенин үйүңө баргам. Турдуканга айтып койсомбу? Сарсана болбосун деп. Малыңды кошуналар карап жатыптыр. Кече малга чөп салам деп коронун үстүнө чыгып, түшүп келе жатып шатыдан кулап кетип, ичим дегенинен тиги Шамбеттин машинасы менен райондук ооруканага жеткирип келишиптир. Ушул эми кайбирендер деле жанында. Жан кыйган кантип болсун? Кайбирендин каргышына калган абдан жаман. Алар деле жашоо менен күрөшүп, жан үчүн жашап жүрүшөт го. Атаң тилеп алды, чоң атаң Айдарбек дагы кайбиренди өчү бардай эле атышты. Эми жок дегенде сен койсоң боло ушул иште. Элдер кайбирен атпай эле жашап жатышат. Аларда өчүңөр бардай. Тукум кылып аттыңарга жөн эле. Бул айтылган сөз дагы Токторбайдын көңүлүнө катуу тийди. Жаткан ордунан турайын деп аракет кылды эле, башы зыңылдап ооруп кайра кулады. Ушундай болорун алдын ала сезген, бирок өзүнө бербеген азарт деген неме эми минтип таалуу жерден алып тынбадыбы? Балалуу болсом дегенде ак эткенден так этчү эмес беле. Эми минтип анын дагы төрөлүшүнө өзү күнөөлүү экенин билип туруп, өзүн өзү башка чапты. Мага бул дагы аздык кылат деп. Турдукан уктап жатып саат 3-төрдө ойгонуп кетти эле. Катуу уктап калганын билип, дароо жаткан жеринен туруп сыртка чыгып, койлорду сугарып келип чөп салганы, коронун үстүнө чыгып койлорго чөп ыргытып, анан түшүп келе жатып, карга чөмүлгөн тоо жакты карап, Токторбайды эстеген болду. Эмне кылып жүрөт болду экен деп. Аңгыча эле эмне болуп кетти, өзү да билбейт. Бир буту шатынын тепкичин жаза басып алдыбы, Айтор жерге кулап түшкөнүн бир билет, калганы эсинде жок. Ушул кезде оңдой берди болуп, кошуна Зумурат келип калганы ажеп болуп, колтугунан сүйөп, үйгө эптеп киргизип коюп, кошуналарга кабар айтып, анан экөө жанында олтуруп, тиги Шамбеттин машинасы менен айылдык врачты салып алышып, райондун борборуна келишти. Врачтар жаңы гана иш убактысы бүтүп кеткени жатышкан экен. Баары эле дүрбүп калышты. Жок дегенде энесинин жанын алып калалы деп. Турдукандын чынында эле абалы абдан оор болчу. Шатыдан кулаганда толгондон ичи менен жерге тийип, бала козголуп, жаны көзүнө көрүнүп, аялдыккана чыдамкайлыгы менен чыдап келди. Эгер эркек ушундай катуу алда кулаганда, анда чыдай албай калат беле, ким билет. Мен деген кыйын врачтар дароо операцияга даярдап, сайчу инени катары менен сайышып, болгон аракеттерин кылышты. Турдукан эч нерсени сезбей гана жатты. Операция кеминде 2,5 саатка созулуп, ичиндеги баланы алып салышты да, эптеп Турдукандын жанын алып калышты. Турдукан операция столуна жатканда, Токторбай карга оонап, талаада жаткан. Басканга алы келбей. Экөө эки жерде кыйналып жатканын бири-бири билишкен жок. Турдукан реанимацияда эле 2 күн жатып, 3-чү күнү араң палатага которулуп, ушул жерден гана өкөндү эстеди. Буга чейин эмне болуп бул жакка келип калганын билгендей болбоду. Жалаң күчтүү дарынын күчү менен аман калганын айылдан келген кошунасы Зумурат айтты. 3 күндөн бери бир гана кошуналары келип жатканын дагы андан угуп, санаасы санга бөлүндү. Токторбайга эмне болду деп. Эгер ал укса эч токтоосуз келет беле, ким билет. Убакыт жалган түш болуп калган. Жаңы эле тамак алып келген Зумурат кеткенден кийин операция жасаган врач кирип, абалын көрүп, жакшы болуп калганды айтты. Турдукан, эми сен абдан жакшылап дарыланышың керек. Биз сенин боюңдан 2 эгиз баланы алып салдык. Бирок сенин жаныңды араң аман алып калдык. Менин бир шаарда жакшы таанышым бар. Сени ал жакка жиберейин. Эмне болгон күндө дагы шаар деген шаарда. Ал жакта баардык аппараттар бар, сен коркпо. Дагы төрөсөң болот. Бирок абдан жакшы дарыланып алып. Сенин организмиң абдан күчтүү экен. Башка аял болгондо операцияны көтөрө албайт эле. Баса Токторбай деген ким? Сен жөлүп жаттың атпа, эмне тасың деп. Ал киши эмне мергенчиби?
dedi эле Турдукан башын ийкеп. Болгондо дагы мергенчилин фанаты. Анда анын кесепети тийген турбайбы? Деп өзүнчө ойго чөмүлгөн болду. Врач кайрып суроо бергенден жазганып, сыртка чыгып кеткенде жанында жаткан орто жаштагы аял дагы сөз улап калды. Ооба, сен түндө дагы атпа, эмне атасың деп жөлүп сүйлөдүң. Сен ойготоюн десем абдан жакшы уктап жатканыңдан ойгота жок, деди. Турдукан Токторбай жөнүндө Зумураттан сурабай унутуп калганын эместеди. Бул дагы наркоздун кесепети болчу. Эртеси таң эрте өзүнүн апасы келди. Эне үчүн бала бойдон кыларына Турдукан ушул жолу баа берди. Алар болуп өткөн окуяны кеч уккандыктан эми гана келишиптир. Турдукандын абалын көрүп, эки эгиз бала боюнан түшкөнүн укканда, кайран эне дагы көзүнө жаш алып, "Кап, сарсана болуп жаттым эле. Сени төрөбөй калды го" деп. "Эптеп төрөп алсаң эмне? Мунун баарына Токторбайдын кесепети тийди. Кайдан дагы тоосуна бара калды эле. Ушул суукта кандай адам тоого барат? Үйүңө барсам эч ким жок. Кошуналарың малды карап жатышыптыр. Токторбайдан али күнчө кабар жок экен. Эми ал тирүү болгой эле. Ушул суукта тоңуп бир жерге жатып калбаса болду." Турдукан бул сөздү укканда, ал ушуну көрмөк, тоого барам деп эле оолугуп алган акыркы кездерде, деп ага карата жек көрүү сезими козголуп өткөндү эстеди. Акыркы жолу эртең менен кетем деп жатканда жакшы эле айтпады беле. "Токо, мен боюмдан бошонуп алганча тооңду унута турсаң болмок. Эми мынча ээлигип алдың, деги өзүң эле билчи" деп алдын ала билгенде эле айтканын эсине алды.